аркылуу апарат, кыдырсын керек болсо аппараттардын баардыгы. Бирден заправка, бирден кафе, ресторан, ар бир аппаратчикке, бирден дагы соода түйүнүн белгилеген. Моуну сен карайсың, ушул жерден нарушение болсо сен жооп бересиң. Бөлүп койгула. Берки службалардын аппараттарын кош. Мобилизация кылбайсыңар госслужба. Конкреттүү түрдө ар бир чыккан оорулууга жооп берет аким. Жайылды жана бир немеден чыгып кетти атасыңар. Бул шалакылык беш симптом экен. Болуп тур эми объективный бир причиналары бар экен дейт. Бирок ушинтип көйтүп жиберген акимдердин үстүнөн персонал түрдө карайсың. Тежирген айын ошо рейстерди, автобустарды канча нарушительдерди кармадыңар, каерден тозуп атасыңар, кан, көл, токмок, нарын жактан кеткен ошо общественный транспортты бир ташыган. Жок да ошолордун баарын жолдон карап, токтотуп, текшерип, балсыдан чыгып аткандан карасын, силер могул жумушту жасабай атасыңар. Казакстандын Караганды облусунда 69 жылкыга чагылган тийди. Акимияттын маалымат кызматы тараткан маалыматта окуя 16-июнда болгон. Жарлы айылынын жашоочулары өлүп жаткан малдарды табышкан. Кароодо белгилүү болгондой, күн күркүрөп көлгө чагылган түшкөн. Анын кесепетинен 69 баш жылкы өлгөн. Анын ичинен 21 кулун болгон. Булак элдик медиа. Республикалык ыкчам штабтын иштерин мындан ары биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков жетектейт. Бул багытта аткарылган иштер өзүмдүн көзөмөлүмдө болот деп билдирди Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов. Анын айтымында Коопсуздук кеңешинин чечиминде көрсөтүлгөн бардык тапшырмалар сапаттуу, толук көлөмдө жана тийиштүү мөөнөттө аткарылышы керек. Ар бир мамлекеттик орган жана ар бир облус күзгү-кышкы мезгилине карата комплекстүү даярдык чараларын ишке ашырууга тийиш. Бул ооруп калгандардын санынын көбөйүшүнө, медициналык мекемелердин жана экономикалык ишмердиктин ар кандай багыттагы иштерине да даяр болушуна тиешелүү деп белгиледи Кубатбек Боронов. Булак элдик медиа. Комада жаткан мурдагы депутат Болот шээрдин абалы кандай? Инсульттан кийин жандандыруу бөлүмүнө түшкөн Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Болот шээрдин абалы оор деп бааланууда. Бул тууралуу бүгүн 20-июнда Акипресс агенттигине нейрохирург Металип Мамытов билдирди. Анын айтымында буга чейин ал аппараттын жардамы менен дем алса, азыр кээде өз алдынча дем алууда. Ага трахеостомия жасалды, бирок азырынча комада. Ал башка бөлүмгө которулду, деди ал. Болот шээр 12-июнда улуттук госпиталга жаткырылганы маалымдалган. Трахеостомия коко менен кекиртектен аба өтпөй калганда кекиртекти тешүү операциясы. Булак Баракелди сайты. COVID-19. Депутаттардын анализи таза чыкса, эмки жумада Жогорку кеңештин жыйыны болот. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчисинен жана бир депутаттан коронавирус аныкталганына байланыштуу башка эл өкүлдөрүн ПЦР тесттен өткөрүү боюнча иштер башталды. Эми алардын басымдуу бөлүгүнүн анализи таза чыкса, келерки аптада Жогорку кеңештин жыйындары өтөт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынын өзү вирус жуктуруп алып, дарыланып жаткан жетекчиси Ибрагим Нуракун уулу социалдык тармактагы баракчасына жазды. Бирок сырттан адистер жана пресса киргизилбейт. Басма сөз кызматтын эки кызматкери шаршемби жана бейшемби күндөрдөгү жыйындарды телеканалдардын биринен жана кеңеш KG сайтынан түз эфирге чыгарат деп жазылган анын постунда. Буга чейин Жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси жана депутат Бейшеналы Нурзиновдон вирус аныкталган эле. Булак Спутник KG. Бишкекте 3 унаа кагышкан жол кырсыктын видеосу чыкты. Күбөнүн айтымында окуя бүгүн Абдрахманов жана Күреңкеев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жол чырак иштебей калгандыктан ири кырсыкка алып келген. Кече дагы дал ушул даректе унаалар кагышканы айтылат. Булак элдик медиа. Бүгүн Москвадан Ошко 325 кыргызстандык чартердик каттам менен алып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда аталган учак менен келүүгө жарандар бир нече критерийлер менен атайын арыздын негизинде кабыл алынган. Россиядагы элчиликте диаспора, дарыгерлер жана дип өкүлчүлүктүн кызматкерлеринен түзүлгөн комиссия тизмени бекиткен. Ал тизмеге кош бойлуу аялдар, баласы 2 жашка чыга элек энелер жана ден соолугуна байланыштуу мекенине келүүгө мажбур болгон адамдар киргени айтылат. Азыркы тапта
апатта келген мекенештердин баары обсервацияга алынып, медициналык кароодон өтүп жатат. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөдөгү жарандарды мекенге алып келүү иштери мындан ары дагы уланаарын белгиледи. Маалымат булагы Спутник KG. Ахмат Кадыров фонду Бишкектеги карылар үйүнө $30,000 берди. Чеченстандагы Ахмат Ажи Кадыров атындагы коомдук аймактык фонд Бишкектеги карылар үйүнө $30,000 которду. Бул тууралуу Грозный информ маалымат агенттиги жазды. Аталган карылар үйүндө чеченстандык Данги Битаев 10 жыл бою күн кечирген. Кечээ Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун тапшырмасы менен Бишкекке атайын учак келип, карыяны алып кеткен. Бир нече күн мурда теле алып баруучу Асоль Молдахматова өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына Чеченстанда туулган карыя тууралуу видео ролик чыгарган. Анда 81 жаштагы Битаев мекенине баргысы келерин билдирген. Ал 1944-жылы Кыргызстанга депортацияланып келип калган. Бул кабар Рамзан Кадыровго жеткенден кийин аксакалдын Грозныйдан туугандары табылып, Чеченстан башчысы аны мекенине алып келүүнү тапшырган. Маалымат булагы Спутник KG. Бишкекте эс алуу күндөрү коомдук транспорттар токтотулат. Өлкө аймагында жана борбор калада коомдук транспорттарга чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. COVID-19 илдетинин күчөп жаткандыгына байланыштуу иш-чараларды күчөтөбүз. Бишкек шаары боюнча ишемби күнү, түштөн кийин жана жекшемби күнү толугу менен коомдук транспорттун кыймылын токтотуп турууну пландап жатабыз. Мындан сырткары, облустар аралык жүрүп жаткан коомдук транспорттарга чектөөлөр киргизилет. Бирок такси кызматтары, жеке транспорт жана жүк ташуучу унааларга чектөөлөр коюлбайт, деди Кубатбек Боронов. Булак репортер KG. Ат башыда жансыз денеси муздун астынан табылган киши. Ат башы районунда бир адам сууга чөгүп каза болгон. Бул окуя ушул жылдын кыш айларында катталган. Каза болгон киши Ак Муз айылынын Дамба аймагында суу алууга барганда буту тайгаланып кетип сууга түшүп кеткен. Анын жансыз денеси Ат башы райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан муздун астынан алынып чыккан. Бөлүм башчысынын орун басары капитан Адилет Токтомамбетовдун айтымында адамдардын сууга чөгүлөрүн алдын алуу максатында 19-июнь күнү Ат башы райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жана райондук ички иштер бөлүмү тарабынан рейд жүргүзүлгөн. Рейд учурунда өспүрүмдөргө жана балык улоого чыккан жарандарга сууга түшүүдөгү коркунучтар туурасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кооптуу аймактарга айыл өкмөттөр тарабынан эскертүү такталар илинген. Аталган иш-чарага Ак Жар айыл өкмөтү да активдүү катышкан. Булак турмуш KG сайты. Жумгалдагы 17 жаштагы Жылдыз эл аралык курчактар сынагында 2-чи орунду жеңип алды. Нарын облусунун Жумгал районунун Чаек айылындагы Отунчу Ногойбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Жылдыз Кубанычбек кызы эл аралык курчактар сынагында кыз сайкал курчагы менен 2-чи орунду жеңип алды. Анын мугалими Гүлбайра Токтобаеванын айтымында, Жылдыздын бала кезден эле сүрөт тартууга жана кийим тигүүгө, ар кандай сувенирлерди жасоого шыгы бар. Менин окуучум сынакта жеңип келгенде аябай сүйүндүм. Берген билимим, тарбиямдын жыйынтыгы десем болот. Курчакка улуттук кийимди өзү тигип, сынакка катышканы мен үчүн чоң сыймык. Окуучума ийгилик каалайм, деди Токтобаева. Жылдыз Кубанычбек кызы 2003-жылы 14-августта туулган, 2010-жылы 1-класска кирген. Учурда 11-класстын окуучусу. Ал сүрөт тартууну 6 жашынан баштаган. Сүрөт ийримине 5-классынан тартып катыша баштаган. Үй бүлөдө 3 тууган, өзүнүн улу 2 агасы бар. Атасы Кубанычбек Аблабеков курулуш тармагында иштеп, устачылыктагы жөнүмү бар. Ал эми апасы Махабат Ажыбаева үй кожойкеси. Кыздардын себин даярдап, сайма сайып, шырдак жасайт. Улуу агасы Асылбек Кубанычбек сүрөтчү, дизайнер. Жогорку кеңештин кызматкери Суракматовго: Мэр мырза, жөнөкөй ооруканага келиңиз, орун даяр, бирок чымын көп. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулу Бишкек шаарынын мэрине кайрылып, ал жаткан ооруканага барууну сунуштады. Бул тууралуу ал социалдык баракчасына жазып чыкты. Анын тексти төмөндө өзгөртүүсүз берилди. Урматтуу мэр мырза, бет капты мурдуна чейин толук таккан мага деле жугуп калды. Кабатыр болбоңуз, эл катары айыгабыз. Мыкты командаңыз бар экен. Карантин учурга карабай, парктарды салып жакшы иштедиңиз. Айрыкча Балбак Байке, Гуля, Жибек деген кадрларыңыз адискөйлүгүн көргөзүп келет. Мага да жугуп калганына караганда жакшы иштегендер биринчи оройт окшойт. Сизге кааларым чын ден соолук. Анан колдон келсе, Бишкектеги ооруканага жатпаңыз. Сиз да Токмокко жөнөкөй ооруканага келиңиз. Дарыгерим Шамил Улушанла экөөбүз атайын сизге деп бир орун даярдап койдук. Болгону келерде, бул жактын ажатканасы эски.
ысык суу жок, чымыны көп, бирок докторлары таза, алтындан, кесипкөй, бат эле сакайтат. Ошону эске алыңыз. Урматтоо менен Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын мэри Ибрагим Нуракун уулу деп сөзүн аяктаган ал. Булак Назар Ньюс KG.